Молла Нармат, Молла Сапаркул Ажы уулу. Сапаркул Ажы деген бабабыз айылга келген конокты сурайт экен. Конокты сурагыла намаз окуйбу десе, жок десе, анда курсагын тойгоп тамак ашын бергиле, намаз окубаган бул айылда түнөбөсүн дейт экен. Кудай рахматы менин атама бутулкада ал суу болсо да, замзам болсо бутулкадан эч нерсе ичирбейт экен. Андан кийин семичке башка чакса, Алланын зикириден шуну шириндиге берип, Алланы унутуп койсун, эме кылба дейт экен. Мен ушунча дамыламын, башкамын десем да, мен мойнум алам, Аллах билет. Кейде намазымды каза кылып коюшум мүмкүн, бамдатта уктап калышым мүмкүн. Кудай рахматы менин атам тахажжудну каза кылган эмес. Тахажжудну каза кылган эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, мен муну айтайын деген мактануу башка маселе эмес. Мен айтайын деген маселе ушул. Ата-энелери бизге тарбия кылып өткөндөн кийин салих перзенттердин дуасы. Атың өчкүр арактын даамын бир тамчысын мен көргөн эмесмин өмүрүмдө. Арактын эжеси вино, сиңдиси пиво, тайжеси шампан. Халалары бул нерсенин Аллахыма шүгүр кылам. Өмүрүмдө бир тамчысын мен көргөн жокмун кандай болорун. Ошондой тарбия берген атамдын мүрзөсүн Аллах нурду кылсын, жаткан жерине бейиштин бакчасы кылсын. Аллах Тааладан суранарым, менден таркаган перзенттерди, небере чеберелеримде бул атың өчкүр арактын даамын, жытын билбей өтүп кетсин. Мен дайым маселеде айтам, атың өчкүр арак. Аты өчүп кетсин. Биздин элдин эң жаман душманы бул атың өчкүр арак. Мен муну айтайын деген урматтуу мусулман бир тууган. Кээ бирлерибизди жанагындай тарбиялап өстүрдү ата-энебиз. Ата-эне өтүп кеткенден кийин бүгүн Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деген мусулмандын перзенттери. Мен мусулманмын, жет ата мусулман деген мусулмандар кээде отуруп алып жумасына бир жолу маркум атама кел Куран түшөлүк балдарым. Алхамдулиллахи раббил аламин, аррахманир рахим, малики йаумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ey Rabbim, okulan Fatiha suresinin sırları menen, soğukları menen, marhum atamdın mürzesini nurdu kılgın, jatkan jerin beyiştin bakşalardan kılgın dep dua kıla albayt. Jigit namus kılış gerek. Bирок men musulmandын перзентимин, жет атам мусулман дейт дагын, атың өчкүр аракты берсең тос айтканды билет. Тосту айтса, о, румканы кармаганда жакшылык болсун, ийгилик болсун, жаңы жылдык тоссоң кандай тоссоң ошондой болот экен, башка болот экен. Урматтуу мусулман бир тууган, мен өмүрүмдө арактын даамын көрбөсөм да, арак ичкендерди көрүп жүрөм мен. Мисалы азыр мына талай досубуз үйдө конок кылды. Тилди жесең кандай даамдуу, шашпай чайнап жейсиң. Андан кийин беш бармак кандай даамдуу, шашлыкты жесең, кекирсең да бир шашлыктын жити келсе кандай адамга жагымдуу. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, таттуу, адал тамакты шашпай чайнап, жыргап жейсиң, лаззаттуу, Бирок арак ичкендердин да карасам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай дейт. Бир салават айтайык, саллаллаху алейхи вассалам. Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хуа муъмин. Хадисти караң. Хадистин текст кыргызчасы мындай. Арак ичкен адам аракты ичкен кезде имандуу болбойт дейт. Катуу имандуу болбойт. Аллах деген жазуу барбы? Она. Аллах. Бириси алифин алып десең лилла. Кудай үчүн деген сөз. Дагылысын лаху. Жашоом, өмүрүм, ибадатым ага деген сөз. Дагылысын ху Аллах. Ал Аллах деген сөз. Ху. Арак ичкен адамдарға саң, жүрегінде ху деген иманды чыгарып туруп, жутуу ет да. Имансыз. Егер өлүп калса, имансыз өлөт. Урматтуу мусулман бир тууган, кара. Эми тос айтканда мындай жакшылык болсун, ийгилик болсун. Эми биздин Айлык Абдышкүр ажы келип тосту үйрөтүп кетти дейсиздер. Мен арак ичкен эмесмин, бирок тос айтканды билем. Тосту эми арак ичкендер тос айтканда мындай дейт. Колуна кармайт дагын. Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн. Адалдан адал эмгек менен тапкан тыйынымды арамга иштетиш үчүн. Адамдык сыпаттан айвандык даражага түшүү үчүн. Балдарыма жаман үлгү болуу үчүн. Көчөдө айван сыяктуу жатып калып элге жерге шерменде болуу үчүн.
керек болса шымымды булгап коюш үчүн, иманымдан ажыраш үчүн ху деп туруп жутуп берсе боло берет. Эч бир арак ичкен адам өзүнүн келечек баласына, кыздарына, үй бүлөсүнө эч ким арак ичишин каалабайт. Эгер аны каалабасаң, сен өзүң үлгү болбогон. Сен өзүң жаман үлгү болбо. Балдардын эң жакын тарбиясы бала чака сени көрүп чоңоёт. Сен бала үчүн күзгүсүн, кудуа, үлгүсүн, кумирсиң. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, сен өзүң эч качан атың өчкөр аракка жакын болбо. Аракты араб тилинде хамрун дейт. Хамыр деген акылды ороп салат. Акылың кеткен айвандардын не айырмаң бар? Аллах сени сыйлап берген, Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн, адамдык даражаны айвандыкка түшүү үчүн, эли жерге шерменде болуу үчүн, үйүмө келип проблема кылуу үчүн, аялым менен ажыраш үчүн деп ичсе жараша берет. Хадистин уландысы. La yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. La yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Ур адам бирөөдүн малын урдаган кезде, жылкысын урдаган кезде, малы мүлкүн тоогун урдаган кезде, ур адам урлук кылган кезде иманы болбойт дейт. Иман сенин жасаган жаман күнөөңдөн арак ичкен адамдын иманы булутка окшоп асманда ажырап чыгып кетет экен. Кудай сактасын. Ошол кезде өлүп калса, имансыз өлүп калат. Имансыз өлгөнгө жаназада буйрбай калат. Бирок тооба эшиги ачык. Акылына келип, Кудай мени кечире көр. Аллахым кечиргин, иттик кылдым, акылсыздык кылдым. Туура жолуңа түшөмүн. Мен бутулканын эмес, сенин кулуңмун деп Кудайдын жолуна жүрсө, Аллах аны кечирет. Урматтуу мусулман бир тууган, эч качан